Assalamu alaikum urmаттуу Күнжелес каналынын көрүүчүлөрү, мекендештер, кандайсыздар? Кутбандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз кайрадан Жайыл районундабыз. Кара-Балта шаарына жакынкы Петропавловка айылындабыз туугандар. Полтавкага жакын. Бүгүн биз кайрадан Сөөлжан баккан Улукбек мырзанын чарбасындабыз. Бул чыгарылышта биз сиздерге өтө арзан коюлган токту койлорду көрсөтөбүз, козуларды. Ошондой эле эң Кыргызстандагы арзан Сөөлжан эң арзан берген эл үчүн тезирээк таркалсын деген чарба ушул болчу. Сөөлжандар дагы да арзандап тургандар. Мунусунда почти беп-бекер. Кызыксаңыздар анда эмес аягына чейин көрүңүздөр. Сөөлжандарга кошо токту козулар да арзандаптыр. Бир аз Улукбек мырзанын тосуп алайлы дагы. Толук маалыматты берели, жүрүңүздөр, биз менен биргеликте болуңуздар. Улукбек мырза азыр бизди тосуп алды. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандай, чарба жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүз ден соолуктарыңыз? Шүгүр, Аллага шүгүр, бардыгы жакшы. Биз чакырдыңыз, келип калдык буюрса. Чакырдык эле, бизде бир аз козуларыбыз бар эле. Сатыкка. Арзан. Арзандаттык. Арзаныраак. Сөөлжан. Козулардан баштайлы. Кыргызстанда Сөөл жыланыбыз бар, Кудай кааласа Сөөл жыланды дагы азыр ошо козулардан кийин бир катар айтып өтөбүз. Эң арзан Сөөл жылан сиздики эле өзү Кыргызстанда. Дагы арзандаттык. О, бу койлоруңуз койду кылдап коюпсуз, бу койлор Кудай кааласа. Кой менен ооруп калдыңыз, сиз дагы барып, Кичинеден Кудай кааласа ооруп атабыз. Кочкор койлоп атабы койго? Дербилик койлоп атат. Артап кеттир, Жок, токтотуп бүттү буюрса. Машалла. Башка Сыны жакшы кочкор, машалла. Кана. Машалла. Койлоруңуз. Улукбек мырза, эми сатыла турган койлорду көрсөтүңүз бизге. Бул жакта ушул койдун козулары бар, анан токтулары бар. Şu korodon 6-7 өсүп бисмилла кире бериңиз. О, машалла. Ушулардын баары сатыкка, Şu korodогу 3 бөлүп койгонбуз, бардыгы сатыкка. Охо. Кана. Эми мындайча айтканда акырын маалыматты берейли азыр. Мо ушул тартылып атканыңыз, мо Ортодогу, Ортодогу 15 миңден. 15 миң сомдон, болгон 15 миң сомдон. Жалаң ургачы. Дагы эме кылабыз. Жалаң ургачы. Ток, булар козулар окшойт, Жок, козулар. 7-8 айлык козулар да. Мына туугандар. Мына чоңураак токто окшойт мына. Чоңураагы. 15 миңден болгон? 15 миңден. Охо. Так, 15 миңден өтө арзан. Кызыккандар болсо байланышыңыздар мына. Дүң баасы 15 ми? Дүң баасы 15. Болду. Мо кородогулар 16 миңден. Бул кандай козулар? Бардыгы мындай эмесине. Кош. Сыртка чыгарып да көрсөтүп өтүп, мейли ушул жерден көрсөтө береличи. Булар кичине сыны жакшыраак козулар экен, Сыны, кулак башы бардыгы жол берет 16 миңден ушулар. Кош. Булар кийинки жылга качырасыз да. Кош. Кородан чыккан. Булар 16 миңденби? Булар 16 миңден. Мына туугандар. Булар 15тен. Булар 15тен. Булар 16 миңден. Бул жерде 5 штук, бул жерде 6 штук. Бул жерде 6 штук. Мына жакта эмнелериңиз бар? Бул жакта ушу козулар, булардагы 4 айлык козулар бар. Бул жаш козулар ба? Эркек бургачы бул жак. Бул жерде 2 эркек. Так, 2-3 эркек экен. Калган ургач. Дүң баасы 10.500дөн. Оны 3-4 эркек окшойт, 3-4 эркек, 1-2-3 4 экен, наркы экөө да бар да. 10.500 сомдон. 10.500 сомдон. Бале. Дүң баасы. Дүң баасы 10.500 сомдон экен. Кош. 11 коз бул жерде. 11? Бул жерде 11 козу бар экен, Улук мырза. 11 козу. Сатыкка ушулар эле же койлордон да сатасызбы? Ушулар анан кочкорлор бар. Бул жакка. Кочкорлор? Кочкорлорду көрөлү. Машалла. Коз кочкорлор бар сатыкка. Длинный. Муну кара. Жатып алып турбу? Кош. Наке мо кочкорлор. Налар Кораблёвский лина, мо. Кичинекей козу болчу мына. Мо кичинекей козулар болчу. Азыр аябай жакшы өзүнө келди. Тургузуп коюмчу шеп. Ошон тургузуп коелу да. Булар козулар бар. Жаңы окшойт а булар, Булар жаңы. Кош. Тургузуп керек. Кирип тургузуп коюңуз. Так, бул кайсы кочкор? Мо 80дин небиреси, Бланниндин баласы. О, машалла. Бланнинин биринчи балдарынанмы дейм,
Bu qancha tish hozir? Hozir 2 tishdan o'tdi. 2 tishdan o'tuvchi 2 yoshmi? 2 yosh. 1 yosh 8 oy bo'ldi. 4 tish bo'lib qoldi. 4 tish sayayni o'tadi. Parametrlari cho'ng o'xshaydi tug'anlar. Bularning balasi ekan. Bularning balasi. Buni yosh qo'zlar, bular qanday qo'zlar endi? Bular o'sha mo emesine javob beradi, bardig'ilich. Pulda o'sha birovning balasi. Atını tuqash kerak da evden. Tak. Kimning qo'rg'osidan bo'lasan? Bu Gölden gelgen. Ha, Gölden gelgen. O'sha yeni milletli o'zim sen demek voy qaldim shuni chiqaysa o'rdan kel. Biroq sindari yaxshi qo'zlar ekan, ha? Sindari yaxshi. Maşallah. Buna turib turib alдағы şu Karabilovskiy liniya degan bu. Xo'sh. Jilikleri bardığı orada. Moş. Arqımızı da moş ekan. Onun başı kulak başı. Mo başı күчтүү qo'y. Bul araşanmı jep pul alganmı? Yok araşan. Mana. Oy sonu. Bayağı Timirbay ekenin qorosinan chiqqanda. Mana. Qo'zning krasotasi. Shu qichqirda talash o'ra olish kerak ekan, ha? Buların bağları var mı gelişimde? Bağlar gelişimde. Bardığının bağları gelişimde. Hem de kızıkkanlar sırap görsün de. Ya kızıkkanlar olsun. Kımbat emes mi lan? Yok ötediler kımbat emes. Özüne ceraşa. Özünde ceraşa her biri. Bu oldu. Özlerine ceraşa. Bu koylardan satmayız ha? Yok bulardan satılmaydı hazır oşol. Bir bilet koşulgan buğa. Buyursa. Kozlar. Bir töl alalan görüyoruz kuda kalasa. Küzde birinci töller çötken de. Kuda kalasa. Anan kışta. Anan kışta. Küzde anan kışta maşallah. Küzde baştalar da geçmiş. Sizde bu yıl orup dururlar kırıp koydunuz ha koyda. Bu yıl ele oruduk Emi uşul kozu koylarız, koçkorlarız şular. Aman emi o Sölcülan'daki içine. Bugün ne canlılık var bizim körüşlüğe Sölcülan'da? Sölcülan'dan negizi biz çıkanımızda kuda kalasa 4 ay 5 aydın cüzü oldu. Rınaka çıkkanға. Rınaka çıkkanımızda 4 yıl oldu başlaganыңызға. Başlaganımızga negizi 4 yıl oldu. Anan Rınaka çıkkanımızga 4 aydın cüzü oldu da 5. ayga ketip otabız. Biz 5 aydın içinde 2 yolu 3 yolu sekirik jasadık. Arzandатуу секириги. Arzandатуу боюнча. Эндеге дегенде Кыргызстанга эртерээк жетиш максатында Кыргызстанды органикалык өлкө кылабыз деген ниетибиз бар. Куда каласа органикалык өлкө болот. Буюрса biz 10 yıl dep oylanyp attık эле. Жок, 10 yıl эмес, Куда каласа эл ушундай баштап аткан болсо, bir 5 yılın içinde жетип барабыз. Эндеге дегенде буга Сенадагы жооп болуп калат экен. Эндеге дегенде biz 20 эсе түшүрдүк азыр. Бул чыкканда. Başında 1000 son bola turgan bolsa azır biz 50 songa düşürdük. Tonnalap alan degen işkerlerimizge buga çeyinki 100 songa düşürgönübüzde da tonnalap algan işkerlerimiz bolgon. Anan bul Kırgızstan'a batırak жетет экен да. Buyursa bizde alganlardın bardığı Rınıka'da çıkıp atat çoğun kölömdü. Aldılar. Rınıka çıkıp atat çoğun kölömdü jellerge işletini baştaşkanları var. Kuda kalasaz bizde 100 tonna Sölcülan uruktuka var. Kalasa. 100 tonna çıkıp ola 100 tonnadan aşın. Anan nege degende biz 50 songa düşürdük. Bu ötpöy etkandan emez. Negizi Kırgızstan'a salım koşolu degen maksatımızda birinci. Maşallah. Ömrümüzge bereket. Hazırına 2-3. yolu sekirigizde 50 son dep basın piçip atabız. Maga birinci sizler 100'den çıkkansızlar men tartkan ha. Anan 270, 150, 100. 150-100'ge düştük, 100'den hazırını alıcı 50 songa düşürüp atabız. Endege degende Kırgızstan'a batırak jetiş maksatında kançalık seni arzan bolsa işkerlerimiz akçaсын korkpой sala alat. Budan misalga ылдый болгону дагы жакшы болмок. Себеби канча деген Кыргызстаныбызда дыйкандарыбыз, ишкерлерибиз, фермерлерибиз, бак эгүүчүлөр, бак сүйүүчүлөр, теплица кургандар бардыгы өздөрү жасаса дагы жакшы болот да. Ошон үчүн биз сенасын ушундай бир доступна кылып койгонго аракет кылып атабыз. Азыр ошол 50 сом мо баксынышындар бардыгын жасадык. Бул жерде азыр ошо 100 тонна болгон үчүн ошол бардык эмени сураса болот, бардык эмесине жооп беребиз. Болду, консультация. Консультациясына азмат четинен көрсөтүп эме кыла берсек болот да. Бул жерде мисалга бисмилла деп туруп азыр күн бүркөө болуп атат. Мына ушундай деңгээлде да. Көрүнүп турат о. Сама менен бириме бир болуп аралаш. Сама менен бириме бир аралаш.
бүт жагы эле ушундайбы? Жагына көрөлү. Бул жактагы ошондой каалаган жерине салып беребиз негизичи. Болду. Негизинен каалаган жерине салып беребиз. Баардыгы ушундай темпте. Мынакей. Монун баардык майдалары дагы бар. Уруктукта өзү ушул нерсе айтылат мынакей. Бул личинка да көп болуш керек ичинде. Мынакей. Личинка да көп. Мынакей. Мына жайнашын караңыздар. Мынакей. О, машалла. Килограмм 50 сом болду, болгону, Болгону килограммы 50 сом болду. Каалаган жерден көрсөтүп беребиз. Бардык бурттардан, мисалга, бардыгында буюрса бар, бардыгы жакшы. Кыргызстандагы номер 1 сөл жыландардын бири деп айта алабыз. Анан азыр ар кандай сөздөр болуп атпайбы? Таза кандуу, анан биздики таза Калифорния сөл жыланы деген. Onun бардыгы эле жөнөкөй эле сөздөр, чындыгында мына любой эле жерди ачып көрсөтө алабыз биз. Бардыгы ушул темпте да буюрса мынакей. Машалла. О, мына жерден алыш керек экен, а? Могу ушу экинчи бурт карап койсоңуздар болот, себеби мына контейнерден бузук, бочкадан. Ушу экинчи буртта дагы негизи аябагандай көп уруктук салганбыз. Ошонун өзүндө да мына любой жерин ачсак, бу да аябагандай жакшы да, анакей. Будагылар чоңураак экен, Бу да мына эми мундулугуна эме кылып атат да. Бу да чоң. Моосун деле көрсөк болот. Сиздики капельный орошение, бардыгы тамчылатып сугаруу. Тамчылатып сугаруу, мынакей. Бет-бетин эле ачып атасыз да эми сиз. Бет-бетин эле ачып атам мынакей. Монда нарага күрөк алып алыппыз мынакей. Эми сизге канча ишенбей коебуз. Эми сиз 4 жыл убакыт короттум дедиңиз биз ушуну өндүргөнчө? 4 жыл убакыт короттук. Мына ушундай деңгээлде да көрдүңүз да. Улук мырза, эми сиздин баа койгонуңуз бизге жакты. Эмнеге дегенде, салалы. Ишкерлерге дагы алганга өтө ыңгайлуу, анан ушуну алайын деп финансылык жактан кыйналгандарга дагы өтө доступный болду да. Көрдүңүздөрбү? Баасы негизинен ошол доступный кылганга аракет кылдык. Бул 50 сом деген почти гумуздун эле 2 эсе кымбат. Биз буну 50 сомго дегенибиз баягы өзүбүздө сел бар эле, Кудай кааласа Кыргызстан 10 жылдын ичинде органикалык өлкө болобуз дегенге, бирок ошону сөз менен эле эмес, мына иш жүзүндө да аткаралы деп жасап атабыз. 3-чү секиригибизде биз 50 сомго түшүрдүк тонналаганга. Буюрса, биринчи инсан болуп атасыз да ушундай 50 сомго түшүргөн. Жок дегенде, эмнеге дегенде биз бул Кыргызстанга салым кылышыбыз керек. Бунун иши көп экенин көрүп атабыз. Бүт шабдалыбы, эмне деген эгиндерибиз болсо дагы, помидор, огурцубузбу, баардыгы натуральный болуп калса, биз Кыргызстанга салым кошкон болуп эсептелинет. Мына сиздин багыңыз шабдаллар биз терип жедик го, шириндигин айтыңыз. Гумус менен бышкан. Ар бир кыргызстандыкка ушундай бакты, ушундай тазалыкты, ушундай химикасыз, селитрасыз, нитрассыз пыша турган, органикалык гумус менен пыша турган деңгээлге жетип ала турган болсок, биз ондо Кудай кааласа дүйнө жүзүндөгү 10 өлкөнүн, агрардык 10 өлкөнүн бирөөсүнө киргенге мүмкүнчүлүгүбүз болот, Кудай кааласа. Болду. Себеби ошол иш менен дагы кайталап өтөйүн, иш менен дагы көрсөтөлү дедик, иш жүзүндө. Себеби мына ошо 50 сомго түшүргөнүбүз биз эртеңки күнү тарыхта да калып калалы деген ниеттебиз. Себеби эртең органикалык өлкө болгонубузда жок дегенде ушунча тонналаган уруктукту биз арзаныраак сатып алдык деп сыймыктана турган бололу деген ниетибиз да ошода негизинен чындыгында. Ниетиңизге жеткирсин. Эми бул сөөлжанды мен дагы сизден алган адам катары айтып коеюн. Ар кандай таза эмес деген бар. Бул биринчиден башка сөөлжандар менен аралашпайт. Экинчиден чириндиден топуракка качпайт бул. Үчүнчүдөн могу кык чиринди. Муз болуп тоңуп калбаса эле, же болбосо топурактай, же болбосо кумдай кургап күйүп калбаса эле сөөлжан өлбөйт, эч жака кетпейт. Ушуда тура берет туугандар. Бул заготовкалык кылып алсаңыздар, калганы суу чачыш болбосо өтө жеңил туугандар. Биздеги ошо баардык эле жаткан кыктарыбызды, баардык сарайлардагы, мисалга бүт эле райондо, областта, ар бир айылыбызда эле жатпайбы? Бунун азыгы бекер да, баардык эле жерде. Кудай кааласа буну ошол обработка кылгандан кийин азыр рынокто жок эле дегенде 20 сом, 25 сом гумузу. Селитра 50 сом.
Эми ушул жерден мындай ой жүгүртүшүбүз керек өзүбүз делечи, эмнеге бул арзандап кетти дегенде, буну атайын биз өтпөй калгандан эмес, буну Кыргызстанга эртерээк жеткизиштин максатыбызда 50 сомго түшүрдүк да уруктукту. А так селитранын баасы 50 сом өзү рынокто. Любой жерде баасы бир эле. Ошон үчүн бул Куда кааласа Кыргызстанга канчалык арзандатылып жетсе, элдин бардыгы жасаса, ар бир кыргыз багын өстүрүп, ар бир кыргыз эгинин өстүрүп, органикалык азыктарды жей турган болсок, биздин жетишкендигибиз ошол. Ооба, туура айтасыз. Мен сизге кошулам туугандар. Улук мырзанын чарбасынан сиздерге эки жаңылык көрсөттүк. Могу гумустун өтө сиздерге алганга жеңил болгону жана койлордун арзан сатыкка койгону болду туугандар. Анда эмесе сиздер ар бир Кыргызстандын чарбасы ушундай сөөл жамен алектенсин, таза продукциялык азык өтөлү туугандар. Буюрса биз менен бирге ишти кылыңыздар, же болбосо өз алдынча мыкты ишкер болуңуздар.